Салам достор, мен силерге азыр Германиядагы каршерингти көргөзгүм келип жатат. Кыргызстандан келген адамдын катары бул нерсе мен үчүн аябагандай кызыктуу жана таң калыштуу деп айтсам жаңылышпайм. Бизге бүгүнкү чоңураак жүк ташуучу унаа керек болгондуктан ушул каршеринг кызматын пайдаланууга туура келип жатат. Буга чейин бул кызматты дагы 1-2 жолу колдонгом. Каршеринг кызматын көрсөтчү көптөгөн фирмалар бар бул жакта. Алардын бирин мен интернеттен таап эле ошол жактан онлайн түрүндө өзүмдү катталуу үчүн адамдын персоналдык паспорту жана айдоочулук куөлүгү керек. Ал жака жөнөткөндөн кийин алар документтердин баарын текшерип чыгып, анан эмейл кат менен тастыктама жөнөтүшөт. Мына бул жакта болсо мени алып кетчү унаа токтоп турат. Ушул жактан айдап кетем. Кайра колдонуп бүткөндөн кийин ушул жака токтотуп коем. Алып кетердин алдында бардыгын сүрөткө тартып алыш керек. Себеп дегенде кокус кырсык болуп калса далилдеш үчүн. Мисалы үчүн азыр мен келсем бул жакта эшиктери анан ар жак капталы дагы чийилиптир. Өзүмө дагы видео тартып алайын бир сыйра. Унааны алып кеткенди келгенде каршерингтин сайтына өзүмдүн аккаунтум менен кирем. Ал жактан мен алып кетчү унаа тууралуу маалыматтарды биле алам. Мисалы, кайсыл даректен алып кетип, колдонуп бүткөндөн кийин кайра кайсыл дарекке алып барышым керек. Жана ошондой эле унаанын катталган номерин көрө алам. Унаанын эшигин ачып отурардан мурда 4 тарабынан сүрөткө тартып сайтка жүктөшүм керек. Сайттагы баардык толтурчу формуляларды толтуруп бүткөндөн кийин менин телефонума SMS менен атайын бир код келет. Ошол код менен мен унааны ача алам. Мынакей азыр онлайн эле эч ким жок эле машинанын ачкычын ачып, ичине отуруп атам. Ачкычы болсо бул жакта болуш керек. Мына ачкычы. Анан бул жака айдардын алдында те канча километр жүргөн, ошону дагы жазып алыш керек. 121.643 километр деп турат. Бул машинаны мен алган фирмадан 30 еврога ижарага аласың. Ал 30 евронун ичинде 5 саат жана 100 километрге чейин айдасаң болот. Жана айдаганыңа жараша аягында майын кайра толтуруп куюп бересиң. Себеп дегенде машинаны алып атканда полный бак болот. Анан акырында машинанын ичин бир сыйра тазалап, шыпырып, кайра өткөрүп бересиң. Болжол менен 30 километрде айдадым бүгүн. Азыр полный бак коебуз. Канча литр коротконун көрөбүз. Ошондо 2,5 литрдей эле солярка койдум кайра. Азыр машинаны колдонуп бүтүп, соляркасын кайра куюп, алган жериме жеткизип бартам. Бул мен алган фирманын жакшы жери, машинаны алып атканда депозит төлөбөйсүң. Бөлөк дагы фирмалар бар, ал жака депозит төлөш керек. Ал жака жок дегенде 200-300 евро депозит беришиң керек. Бул жакта болсо онлайн катталып коюп эле, депозити жок эле машинаны ала берсең болот. Бул фирманын дагы бир жакшы жери, өзүң жашаган райондон ошо тегерек четтен жакыныраак жерлерден бош машиналар болсо алсаң болот. 1 жума, 2 жума эрте алып койгон жакшы. Себеп дегенде бир күнү дароо керек болуп калып издесең, анда бош машиналар көп чыкпай калат да. Бөлөк райондон алыс жерден бара алганга туура келип калат. Кээде такыр эле чыкпай калат, машинанын баары бош эмес болуп калат да. Ошондой учурлар дагы болуп калат. Бул фирмада ушундай Volkswagen транспортерлор, жүк ташуучулары бар. Анан жанагыдай 9-10 кишилик микроавтобустар дагы бар. Аларды дагы алса болот, бирок алардын баасы, арендасы кичине кымбатыраак да, 20-30 еврога кымбатыраак турат. Ушу каршеринг сыяктуу кызматтар дагы биздин Кыргызстанда ачылса аябагандай сонун болмок. Адамдар такси жалдап убара болбой көптөгөн жумуштарын өзлөрү ушундай ушу сыяктуу кызматтарды колдонуп, көп иштерин бүтүрүп алмак.